Тоң районунда жыл сайын салттуу түрдө өткөрүлүп келген предметтик олимпиада быйыл да өз макамын сактап, жогорку уюшкандыкта өттү. Райондун бардык мектептеринен келген 400гө жакын окуучу өздөрү тандаган сабак боюнча билим деңгээлин сынап, жеңүүчү болуу мүмкүнчүлүгү үчүн күч сынашты. Жалпысынан район боюнча 400 окуучу катышып атат. 400 окуучудан тандалган эң мыкты алдыңкы 24 окуучу 3-чү турга катышууга жолдомо алат. Ушул 400 окуучунун ичинен. Анан буюрса, ушул окуучуларга жакшы каалап эле максатты айтып, ийгилик каалап, улуурматтуу президентибиздин тапшырмасынын негизинде быйыл көрүп атасыңар, билим сапатына өзгөчө көңүл буруп атат. Ошондуктан олимпиаданын уюштуруу жагына райондук мамлекеттик администрация, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте биз мотивация болуш үчүн ушул олимпиадага жанагы адамдык фактор колдонмо үчүн мугалим эжекелер биз быйыл 16 предмет 16 кабинетке камераларды алып койдуруп бердик. Анан ата-энеси ошол өзүнүн окуткан мугалими биринчи этажда монитордон өзүнүн окуусунун деңгээлин кандай даярдыкта тапшырып атканын түздөн түз көрө алганга шарт түздүк. Олимпиадага математика, физика, химия, биология, кыргыз тили жана адабияты, орус тили, англис тили, тарых сыяктуу негизги предметтер боюнча эң мыкты окуучулар катышты. Ар бир катышуучу өзүнүн сүйгөн сабагы боюнча терең даярдык көрүп келгенин жыйынтык көрсөтөт. Тоң районунда 27 мектеп бар, 26 мектеп жалпы орто мектеп, ал эми бирөө негизги мектеп. Бул эми олимпиаданын жыйынтыгы балдардын билим сапатын билүү, шыктуулугун билүү, бала эмнеге кайсы ушул кесипке тандайт, кайсы ушул сабакты өзү ошого өзүнүн шыктуулугун билдирет деген нерседе ушул олимпиада өтүлүп атат. Бул жолу олимпиаданын өзгөчөлүгү ачыктык жана адилеттүүлүккө өзгөчө көңүл бургандыгы болду. Сынак өтүп жаткан аудиторияларга видео камералар орнотулуп, үн жаздыруучу аппараттар иштеп турду. Бул чаралар коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө жана жыйынтыктын калыстыгын камсыз кылуу максатында уюштурулду. Комиссиянын форматы быйылкы жылда өзгөрүп, башкача жаңы дем менен, жаңы күч менен башталганы көрүнүп турат. Ар бир кабинетте үнү менен видео камералар коюлган. Залда жана ага коштоп келген мугалимдер залдан окуучуларын жана биздин ар бир кыймылыбызды көрүүгө мүмкүндүк алышыптыр. Мугалимдер жана көзөмөлчүлөр белгилегендей, мындай ачык формат окуучулардын өз күчүнө ишенүүсүн арттырып, ата-энелер арасында да ишенимди бекемдейт. Анткени билим гана ийгиликтин чыныгы кепилдиги. Олимпиаданын райондук туруна өзүм 2 окуучу даярдап келдим. 10 жана 11 класстын окуучуларын биология предметинен. Буюрса, окуучуларыбыздын даярдыгы жакшы деп турабыз. Бул жерде аябай жакшы шарттарды түзүлгөн. Ошо бүгүнкү олимпиаданын жүрүшүндө ар бир предметтик мугалим окуучуларыбызды ушу экрандан карап, кандай жүрүп атат олимпиаданын жүрүшүндөгү бардык нерселерди көзөмөлдөп турууга жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүптүр. Бул үчүн биз райондук администрациянын башчысына, райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчисине терең ыраазычылык билдиребиз. Жеңүүчүлөр райондук баскычтан өтүп, облустук жана республикалык олимпиадаларга жолдомо алышат. Демек, бүгүнкү сынак эртеңки чоң жетишкендиктердин башаты. Тоң районундагы бул олимпиада таза атаандаштык, чыныгы билим жана ачык айкын өткөрүүнүн үлгүсү болуп калды. Нуржан Дөткулова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Тоң районунан.